Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мен кичине ошол дрон жөнүндө сөз кылмакчымын. Дрон бул эмне? Бул деген сонун дрон да. Бул деген Израиль Robotics Systems деген компания менен иштеп чыгылган. Ошол дисклеймер айтып кетейин, бул менин жеке оюм, мен интернеттен жыйнаган маалыматым. Албетте анык маалыматты такталыш керек, анткени прогресс ордунда турбайт, балким бул нерселер мындан да кыйын болуп кетти. Көп нерсе, көп маалымат ошол секрет, мамлекеттик секрет катары кайтарылып жатат. Ушул дрондор бүгүнкү күнү ошондой дрондор армияларда иштелип жатат. Алардын артыкчылыгы эмне? Самолеттук дрондорго караганда арзаныраак. Алар оорураак боло алышат, көбүрөөк иштей алышат, көбүрөөк мындай алысыраак жүрө алышат, көбүрөөк маселелерди чече алышат. Ушул ар бир жилдеттин жашоосун сактайт. Маселелерди чыгарат, көп учурунда аларда интеллектуалдык баягы колго жасалма интеллект менен камсыздандырылган, ошон үчүн атканда алар мындай жөнөкөй жоокерге караганда тагыраак атат да, автоматтык түрдө атат, тез мейлейт. Ошондуктан мисалы үчүн бир жоокер кайсы бир топ менен атышканда бири-бириден атышып ушундай жанын сактап, жашынып ушинтип турса, бул деген жашынбай эле туруп барып эле, анткени мындайын айтканда жалко эмес да. Барып эле тез мейлип, 1 секундтун ичинде 5 кишини атып салганга кудурети жетет да. Робот менен башкарылган автоматтык системалар ушундай. Алар адамдык системадан да, эгерде аларды үйрөтсө, жакшы мындай машыктырса, программаласа, адамдан да кыйын иштейт. Ушундай көп учурунда мындай системалар кичинекей болот. Машинеден да кичинекей, мындай кичинекей балдардын машинесине окшош көлөмү. Пулеметтор менен камсыздандырат, ракетница менен камсыздандырат, от огнеметтор менен атайын ушул подствольник жана башка нерселер менен камсыздандырылат, же атайын 20 мм, 30 мм пушкалар менен. Мына эгер ошол видеолорун карасак, ушундай системалар ушинтип иштейт да. Бул деген армияга идеалдуу вариант, анткени ушул Кыргызстанда биздин армия көбүнчө жаш балдардын өмүрүн колдонот да. Ушундай роботторду колдонсо, конфликттерде жаш балдардын өмүрү сактап калат эле. Жалпы маалыматты алсак, миссия аткаруу алыстыгы ошол эле бульдогтукун алсак, 300 км дейт, батареясы 2 суткага чейин жетет, эгерде активдүү колдонулбосо. Атуу автоматтык бет таануу менен же оператордун башкаруусу менен, эгерде мисалы үчүн ушул роботко бирөөнүн бетин программалаштырып коюп койсоң, ал деген жашынып, жанында өтүп бараткан желдеттин бетин таанып, так атып салат да. Эгерде мисалы үчүн ага запрет коюп оператордун менен башкаруу десе, анда оператор башкарып, оператор бетин карап, желдеттин чечим чыгарып андан атат. Оку жүктөлүшү 2000 патронго чейин жүктөсө болот, кээ бир версияларына 5000 патронго чейин жүктөсө болот да. Максатты атака кылуу алыстыгы 1-2 км. Бул деген баягы атайын баллистикалык расчетторду автоматтык түрдө кылат. Атканда так мейлеген жерге окту жибере алат да. 1 километрде абдан көзгө атарлык менен так атат. Мейлүү автоматтык негизде компьютердин жардамы менен же болсо колго жасалган интеллекттин жардамы менен да. Салмагы 500 кг, 1 тоннага чейин барат, баягы жүктөлүшүнө жараша. Негизи жол тандабас, гусеницалык же болсо 6 дөңгөлөктүк болот. 6 дөңгөлөктүк шасси, универсалдык шасси да, анткени шаарда да, тоодо да колдонгонго мүмкүнчүлүк бар. Гусеницалык шасси албетте ылдамдыкты кичирээк кылат, оорураак болот, бирок ал баягы көп баткактын ичинде согушканга да жардам берет. Негизи толук аймакта иштеле алат, толук аймакта иштей берет. Бензин менен иштеген версиясы бар, батарея менен иштеген версиялары бар. Тепловизор менен карайт да, тепловизор менен ушул жоолорду тез таап коет. Атайын ушундай коробка управления менен башкарылат. Аны мисалы үчүн желдет 10 км, 5 км же болсо планетанын берки бурчуна туруп алып, интернет аркылуу башкарып койсо болот. Көрүнүшү ушундай, платформасы универсалдуу, ал платформасы пулеметту да алып бара алат, ракетницаны да алып бара алат, керек болсо баягы жарадар болгон солдаттарды өзүнө жүктөп сүйрөп кете алат да. Ушундай система Израилде акырындап колдонулуп атат, кескин колдонулуп атат. Ошол атуу системасы абдан так, керек болсо баягы жапыз учуп жаткан дрондорду да атып түшүргөнгө кудурети бар. Ар кайсы рельефте иштей алат, токой арасындабы, тоо арасындабы,
кээ бир амфибиялык вариантында иштеп чыкса болот го деп ойлойм. Ошол суунун үстүндө да иштей алат. Анан негизи ушул кайсы гана болбосун оборудование баягы солдаттарды көрүш үчүн тепловизордук болобу же кайсы болот, аны дагы ага орнотсо болот. Аны да стационардык турель катары иштетсе болот. Стационардык турель бул деген чек арада коюп койсо болот. Чек арада тура берет да, тамак сурабай, чарчабай, батареясын эле баягы алмаштырып турганга керек болот. Базага келип батареясын алмаштырат, кайра чыгат. Анан чек ара бузулуп баратса так байкап токтотот да жоону. Эгерде жоо кол сала баштаса, атып салат. Ушул Израилде азыр ушул Jaguar деген системаны, ошол эле Bulldog'дун системанын бир түрү чек араны кайтартканга коюп салышыптыр да. Газада чек ара кайтарып жүрөт. Системалар чек ара кайтарып, ушул баягы колючий проволока көздөп, жээктеп, ушул Газадагы террористтерди кармап жүрөт. Эгерде ушул танктар менен салыштырсак, танкка караганда баасы аябай арзан да. Божомолдоп алган баасы Reddit'тен издедим, $120 миң тегереги дейт. Ошол $120 миң тегереги куралы менен кошо. Куралы менен кошо T-72 мисалы үчүн $2 миллион турат бүгүн. Ошондо бир танктын ордуна 16 даана ушундай кичинекей системаны алса болот. Бир танкты бир жавелин учуп келди, танкың өлдү, $2 миллион күйүп кетти талаада. А бул кичинекейге жавелинди тигизип көр. Эгерде электромотор менен иштесе, жылуулукту да чыгарбайт да. Жылуулукту чыгарбаса, сен аны көрбөйсүң. Муздак аба ырайында жөн эле тепловизор менен да көрбөйсүң ушул роботту. Робот көрүнгүс болуп калат. 200-700 метр алыстыкта бул роботту байкай албайсың, от чыгармайынча. От чыгарганда сен жоо болсоң, сага кеч болот да, ага жооп бериш. Ошого РПГ менен тийип көрчү, РПГ менен тийе албайсың, анткени өтө кичинекей мишень. Кишиден да кичинекей да жапыс. А бирок ал сени алыстан көрөт, анда оптика бар, анда тепловизор бар. Ошон үчүн мындай робот менен согуштан беттешсең, бул роботтун аман калуу шансы жогорураак сага караганда да. Ошон үчүн эгерде ушул кыргыз армиясына колдонсок, ошол эле максатта ушундай роботтор турса, жанакындай агрессия болуп кетмек эмес. Аны алдын ала токтотуп коюшмак да, анткени бул робот турель катары маскировка колдонсо көрүнбөй калат. Аны көрбөйсүң, тепловизор менен көрбөйсүң, оптика менен көрбөйсүң. Анан жакындаганда сени атып салат да, автоматтык түрдө. БД алдай ала каласың да. Ошон үчүн ушул роботторду колдонуу тактикасы кыргыз армиясында күчөш керек. Ошол Израилге барабыз, каякка барабыз, ушул тоонун баары, ушул чек араларда, баягы кооптуу жерлерде ушундай роботтор туруш керек. Ошондо пограничник баягы бункерде отуруп алып, жылуу чай ичип, кофе ичип, баягы интернетти карап коюп, ушул анан дежурство кылгын дегенде ошол роботту үйгүзө коюп, батареясын текшерип, зарядын текшерип, чек арага чыгарат, карайт. Анан чек арадан керек болсо унутуп деле калат, өзүнүн ишин жасай берет. Робот байкап калса, угрозаны өзү чалат да пограничникке. Тиякта чек ара бузуу болуп атат, байка деп телефонуна чалат, сигнал берет. Ошондо пограничник чуркап келип экранга карайт, баалайт, штабка маалымат берет, маяктан нарушение болуп атат, эмне кылайын деп. Штабтан командирлер тетигине токтотпосо атып сал дейт, же болбосо кандайдыр бир чара кууп сал дейт, тиги чарага, чек арага. Робот барып туруп айтат динамик менен токтогула, кайра качкыла, же атабыз деп. Кооптуу болсо атып салат, керек болсо, коопсуз болсо кууп салат. Же болбосо орунда тургула, азыр спецназ келет деп, спецназды жиберет, спецназ келип, атайын топ келип, аны арестовать этип, тиешелүү иш-чараларды көрөт. Ошондо тактика, мисалы үчүн, согуш болуп кетсе кандай болот да? Мисалы үчүн, жоо бир жерде топтолсо, аны биринчи учак, дрондор, учуп келген дрондор карап туруп, идентификациялап, түшүнүп, бул ким экенин. Анан робот дрондор келет. Робот дрондор атака кылат биринчи. Робот дрондорго каршылык берип көрсө, эң биринчи ушул жоготуулар роботтордо болот, анан алардын артынан адамдар келет да. Тактика, колдонуу тактикасы ушундай. Биринчи разведка, учак дрондор, экинчи жер дрондор баягы келип туруп салгылашуу негизи. Анан салгылашуунун артынан ошол зачистка жана
территорияны контролдоо жана башка иш чараларды көргөзүү бул тирүү адам жоокерлер. Ушундай тактика менен колдонсок биз деген жоокерлерди жоготпойбуз көп учурда ушул майда кичинекей маселелерди, тактикалык маселелерди чече алабыз эффективдүү. Бул нерсе баягы жоого каршы колдонула алат, чек ара бузуучуларга каршы, террористтерге, контрабандисттерге каршы, андан сырткары шаар ичинде мисалы үчүн эгерде кылмышкерлер болуп калса, ошол кайсы бир имараттын ичинде кылмышкер отуруп калса, ага адамды жибербей ушундай дронду жиберип маселени чечип койгонго мүмкүнчүлүк болот. Кийин ошол сыяктуу мындай имараттын ичинен тазалаачу дрондор жөнүндө да айтып берем. Аларды да израилдер чыгарат. Аларга да өзгөчө кызыкчылык менен карашыбыз керек. Иштетишибиз керек. Кыргызстанда керек болсо андай дрондорду чыгарганга өндүрүш жасашыбыз керек. Мен деген өндүрүштү башкарганга тажрыйбам бар. Керек болсо менде болгон балдар, мен өзүм деле ошол өндүрүштү башкарып берем керек болсо. Андай кийинки видеодон көрүшкөнчө.